Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эми белгилей ийгете турган нерсе айта турганым айтпаганга болбойт. Берде Ороз байке элдик көзөмөлдө, элдик көзөмөлдө иштейт экен. Ороз байкеге жардам сурап айттым. Ороз байке, сиз деле түшүнөсүз, Алла Таала сиз да жакшы тааныйсыз, түшүнөсүз деп жардам сурап кайрылдым. Анан Ороз байке мага буюрса жардам берип атат. Анан Санжар байке берде тартып атат, элдик көзөмөлдө иштейт экен. Санжар байке дагы. Анан Санжар байке биринчи келип ошо акыбалымды сурады да. Санжар байке биринчи келип акыбалымды сурап, анан Ороз байкени чакырды. Санжар байке менен Ороз байке ошо элдик көзөмөлдө иштеп, баягы элдин көйгөйүн чечебиз деп ушинтип мени Ош базардан тартып үйүмө келип үйдөн дагы тартып, Кудай буюрса Садыр Нуркожоевич элдик президент жардам берет деп, ошо биз баарыбыз сизге ишенип отурабыз. Ошол мынакей бияктан баягы видеого улам тартыла бергенде кажети жок экен. Урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич, өзүңүз көрдүңүз, мынакей Фейсбукта да бар, биздин уже Фейсбукка жибердик. Ушу Фейсбуктан да көрүп, ушул жакта бир тыңдап алсаңыз, анан буюрса, Кудай буюрса, ишибиз алдыга жылсын деп, как мамлекеттик башчы катары ишим алдыга жылсын эсептесеңиз, ушу балага бир жардам берип, бир комната үйдү подарок этип коюңуз. Жер там болсо деле болот. Жер там болсо да болот. Андан калганын бүт таксырлар бар, өзлөрү жардам берип, баарын бүтүрүп алышат. Кудай буюрса сизге ишенебиз. Жер там болсо таксырлар көп, жардам берем деген таксырлар. Баарынан көйгөй ушу даарат алып. Көйгөй ушу даарат алыш керек экен. Ошол экен. Кененирээк дегенде үйгө киши да условиясы болсо дейт. Условиясы болсо, анан ошо жакшы болот экен. Квартирада 7-8 квартираны жашайт, анан үйгө киши келе албайт. Бала чака менен албайт экен. Азыр квартирада тиги балдарын сыйып койду, анан ыйлап койду, мусор таштап койду, анан тигүү деп балдар менен албайт экен квартирагачы. Ошон үчүн жер там болсо мындай тынчыраак даарат алып, гусул алып, таксырлар душ салып берсе, ушундай баягы огород айдап дегендейчи, помидор бадыран. Ошол эми сизге ишенебиз, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич.